Самара Каримова. Карантин мага жакты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова карантин айылда болгон өзгөчө жакшы экенин бөлүштү. Айылдан салам, багыбызда, башынан терип жеген сонунда. 2 айдан бери айылда жыргап жүрөбүз. Агын суу, жайлоо, таза аба, балдарым да жыргап калды. Ар бир нерсенин жакшылыгы бар дегендей карантин мага жакты деп пост бөлүштү ырчы. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лейлек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке ырчы Самара театралдык тобунун жетекчиси, жетимишке чукул ырларды ырдап чыккан. 2011 жылы музыкант, Ош драма театрынын жетекчиси Аман Мансуровго турмушка чыгып, учурда жубайлар 3 баланы тарбиялап жатышат. Маалымат булагы аргумент чекиткежи. Нурзат Токтосунова. Жакыныңа чалып, аны жакшы көрөрүңдү айт. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова күйөрмандарына кайрылып, ар бир күндү кубанып тосуу керектигин эскертти. Бүгүнкү күн эле эмес, ар күндү кубанып тосууну үйрөнөлү. Сен сага гана керексиң. Анда эмнеге жаман ойлорго алдырып, жашооңду улап жатасың? Тур, силкин, өзүңдү кыйнасаң да чурка, кыймылда, күл, позитивдикке умтул, ойлоруңду оңдо. Жакыныңа чалып, аны жакшы көрөрүңдү айт, ата-энеңди өп, балаңды кучакта, жашоо кыска деп кайрылды Нурзат айым. Нурзат Токтосунова 1983 жылы 2-июлда Ысык Көл облусунун Түп районундагы Ичке Суу айылында туулган. 2005 жылы 25 февралда биринчи жолу эфирден босогосун аттаган. Нур алып баруучулар мектебинин негиздөөчүсү. Маалымат булагы Заман чекиткежи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекерлик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.